Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы жарандарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырат. Былтыр ушул маалда 26 миллион киловатт-саат электр энергиясы пайдаланылган болсо, быйыл бул көрсөткүч 6 миллионго көп болуп, 31 миллион киловатт-саатты түзүүдө. Бул өлкөдө керектөөчүлөрдүн санынын өсүп жаткандыгынан кабар берет. Ошол эле учурда кар аз жаагандыктан Нарын дарыясынан аккан суу азайып, Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү нормадан төмөндөп кеткен. Мындан улам электр энергиясынын тартыштыгы жогорку чегине жетип, алдыдагы күз-кыш мезгилинде кыйынчылык жаралышы мүмкүн. Буга байланыштуу энергетиктер кышкы жылытуу мезгилинен ийгиликтүү өтүү үчүн бир катар кадамдарды жасап жатат. Биринчиден биз өзүбүздүн кошуналар Казак энергия системасы жана Өзбек энергия системасы менен товар алмаштыруу келишимдерин түзгөнбүз. Ал биз 21-жылдын мартынан баштап 22-жылдын мартына чейин 1 миллиард 650 миллион киловатт-саат электр энергия алабыз. Жана ошол эле электр энергияны 21-22 жана 23 жылдары 550 миллион киловатт-сааттан кайра кайтарып беребиз. Бул болсо ушул келе жаткан 21-22 күз-кыш мезгилдеринде бизге 1 миллиард 100 миллион киловатт-саат электр энергия кошумча берет да. Экинчи чарага ылайык Бишкек жылуулук электр борборунун кошумча электр энергиясын өндүрүү кубаттуулугу көбөйтүлмөкчү. Мындан саатына 1 миллиард киловатт чыгаруу мерчемделүүдө. Азыр бизден распред компаниялар Түндүк электро, Ош электро, Жалал-Абад электро жана Восток электро тарабынан лимиттерди потребление кыскарганга, ошол лимитке киргенге жумуштар жүрүп жатат өздөрүнүн кардарлары менен. Ошонун негизинде биз ошолордун баарын чогуу аткарганда күз-кыш мезгилин жакшы чыгып кетебиз деген пландарыбыз бар. Ушул тапта Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 977 миллион метр кубту түздү. Энергетика тармагынын эксперттери июнь жана август айларындагы суунун агымы жогоруласа, суунун көлөмү 14 миллиард метр кубка жетээрин болголошууда. Буга карабастан кыргызстандыктар электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууну эстен чыгарбоосу кажет. Бизде лампа накаленный деп жөнөкөй эле лампалар бар, анан кийин экономный лампалар бар. Жаңы чыккан ошолорду сая турган болсо, мисалы 100 киловаттын ордуна 7 киловатт, 10 киловатт лампалар бар. Ошо 100 киловатт эле жарык берүүчү бир эле нерсеси. Ошо абоненттен 2 киловаттан эле үнөмдөй турган болсок, 1,5 миллиондон ашык абонент бар, ошонун 3 миллион эконом кылып коет экенбиз. Муну менен катар энергетика тармагынын каржы тартыштыгын азайтуу үчүн энергетикалык компаниялардын бюджеттеринин чыгаша бөлүгүн 1 миллиард 700 миллион сомго кыскартуу чаралары көрүлүп жатат. Улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасынын орун басары Мирбек Маматовдун айтымында кызматкерлердин саны кыскартылып, ички аудит кызматы жоюлган. Бул айтып кетейин, бул биринчи эле этабы. Мындан кийин биз дагы жумуштарды бул багытта улантабыз. Бүгүн бул кыскартуулар бизге аргасыз болуп жатат, анан жана энергия секторду кризистик абалдан чыгарып, кийин өнүгүү жолуна түшүү максаты болуп жатат. Ар бир компания боюнча өз алдынча иш чара жүргүздүк. Бүт чыгымдарын кайрадан карап чыктык. Приоритеттүүлүгүн карадык. Быйыл багы сөзсүз зарыл болбогон кийинки жылдары жасай турган жумуштарды жылдырып, именно быйылкы кризистен чыгуу гана максатын көздөгөнбүз да. Бүгүнкү күндө энергетикалык компаниялардын карызы 129 миллиард сомду чамалады. Андыктан энергетика тармагы аргасыздан көп чыгымдарды сарптоодон баш тартканы убагында көрүлүп жаткан зарыл чаралардын бири деп бааланууда. Бизде мурунку тартип боюнча плановый ремонт деген болгон. Ал жерде 3 жылда, 5 жылда оборудованиянын абалын карабай туруп эле баягы ремонт өткөзө бергенбиз. Азыркы учурда жаңы методко кирип атышат. Оборудованиянын абалын карап жакшы боло турган болсо, эмне үчүн ремонт кылыш керек? Ошо бойдон иштей берсин, акча коротпойлу. Ага караганда башка бир оборудованияларды текшерип, ошолордун абалы болгон болсо алмаштырып, же болбосо майлап, башкача кылып ремонт кылалы деген типте. Ошону менен кыскартуу акчанын
керектөөсүн кыскартуу жүрүп атат. Мен эми муну 2021 гана болуп атат деп ойлойм. Мындан кийинки жылдарда да 22-23-тө дагы ушундай оптималдуу неме болуп, үнөмүн кыскартып, экономияга барат деп. Ошондой эле Кыргызстанда энергиянын үзгүлтүксүз кайра жаралуучу булактарын пайдаланууга артыкчылык берилип баштады. Мисалы, күндүн, жердин, шамалдын жана суунун энергиясын чыгаруу үчүн атайын жабдууларды орнотууга жеке ишкерлерге жана инвесторлорго жер тилкелери берилет. Буга улай эле тариф саясатын натыйжалуу жолго салуу маселеси турат. Туура тариф саясаты жүргүзүлүш керек да. Жанагындай баалар, тарифтер чыгымды жапса, жанагындай муктаж болгон гана үй-бүлөлөр жардамга ээ болсо өкмөт тарабынан, ошондо жана инвестициялар көбөйөт дагы, анан бул сектор өнүгө баштайт. Анын артынан экономика өнүгөт, айлыктар көтөрүлөт. Мындай чаралардын бардыгы өлкөнүн стратегиялык маанидеги көйгөйү көп энергетика тарамагынын азыркы кейиштүү абалынан чыгарары айтылууда. Мээрим Дүйшөналиева, Туран Анарбеков, Пирамида.